Жашоодогу эң жаман жолдош бул жаман аял болуп эсептелет. Бул эркек жактан караганда аял жактан караганда эркек болуп эсептелет. Ошондуктан жолдош тандаганда адашпа. Бул жөнөкөй эле ат минеш же жөнөкөй эле бир тоого чуркаш эмес, өмүр бою өмүрүң аяга чейин чогуу боло турган нерселерден. Жашоо эле эмес, bundan кийинки жашоо акырет жашоосунда чогуу боло турган өмүрлүк жолдошуң болуп эсептелет да. Ошондуктан жар тандаганда адашпа дейт эле. Өмүрүбүздө жашайт экенбиз, кайсыдыр бир учурларда көчөгө чыгабыз, галстуктарды тагып алып, сонун кийинип алып, сыртка чыгабыз, эркек болсун да, аял болсун көчөгө чыгат. Бирок эң бири-бирин жаап жашыра турган жер, сырткы коомго өзүн даярдап көрсөтө турган жер бул үй болуп эсептелет. Үйдөгү кызмат иштеринин эң көп жоопкерчиликтүү бул аял киши болот. Аял киши өз милдетин билиш керек. Эркек киши сырттан рызык алып келишине, нампан, сүт каймагы болсун кирип келишине себепчи боло турган бул эркек болот экен. Табуу маселесинде, акча табуу, үй табуу, машина табуу эмне болбосун. Табуу маселесине эркек жооп берет экен, акыретте дагы ошого жараша жооп берип калат. Ошондуктан аял көп учурда адал барамы маани бербестен жей берет. Бирок эркек киши көп нерсени билип турат. Ошондуктан кээ бир адамдар карасаңыз жүздөрү кызарып, карарып кеткен, чеге берип, сыгыла берип, ойлоно берип, себеби билип атат да, каерден нан таап келип атканын өзү билет да. Кайсыл адамдын жастыгын курутуп, кайсы адамдын канын агызып, рызкы таап келип атканын өзү билип турат. Эртең билет жооп беришин. Ошондуктан баягы кайгыра берип, өзүн өзү сыга берип, өзүн өзү жей берип, жашоого мына кызыгыш кетип калган болот да. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, адалынан табыш керек. Көчөдөн келип аткан нерсе таза болуш керек. Үйдөгү нерселер да таза болуш керек. Бул аял киши олоrak таза болгонго аракет кылыш керек. Кыянат маселесинде өтө абайлаш керек. Бул өтө чоң күнөө. Бул эркек болсун, аял болсун, ким болбосун, ошол немелерден болобу, күйөөсүнө келип алып кеңири телеграммадан бир жигит таанышайын деп жазды, мен күйөөм бар деп жазып койдум. Ага ошол жазып коюшуң, күйөөм бар деп, жок деп, же жөн эле жок деп, же жөн эле тире деп бирдекелер жазып койгон убактың ошол дагы негизи арам. Бул күйөөңө бөлүшүң керек ошол убакытты дагы. Ошондуктан кыянат маселесинде өтө этият болуш керек, урматтуу мекендештерим. Бирөөсүнө көн, бирөөсү менен чогуу бол, бирөөсү менен бактылуу бол. Ар ким көзүңдү алаңдатып, дүйнө жүзүнө келгенден кийин эң көп ойной турган бул көз, бут да ойноп турат ар дайым. Каяка барсак экен, эмнени карасак экен деп. Ушул эки нерсени тыйыш керек, урматтуу мекендештерим. Бул бардыгына тиешелүү маселе. Келип Россиядан келип дароо ак никелүү аялын талак кылды, 3 талак кылды. Талак өтө оор сөз. Эмне себеп болду? Достору келгенден кийин сен аялың ушундай болуп кетти. Бирөөгө ар дайым кайыштырып душман кыла турган, жубайлардын ортосунда ажырымды пайда кыла турган, дос сыяктуу, дос сымал көрүнгөн, ичи карышкыр, сырты койдун терисин жамнып алган, кээ бир дос сымал көрүнгөн душмандар жок эмес. Алардын сөзүнө сынып калбаш керек, алданбаш керек. Аялың андай болуп кетти, мындай болуп кетти, жок. Туура диагнозду өмүр бою сага өмүрүн ардаган аялыңа ишенесиңби? Же кээде бар, кээде жок, колуңа аракты тутуп берип, давай дей турган досторуңа ишенесиңби? Кээ бирөөлөр досторго тыянак кылып, досторуна ишенип, диагнозду дос аркылуу коет дагы, аялын 3 талак кылгандар жок эмес. Абайлаш керек. Дос тандаганда адашпа. Дос, жубай, булар тандашка өтө. Ооба, 6-7 класс болот экенсиң, айылдагы достор, мектепке кетип аткан достор сен тандабайсың. Алар байлыгыңы, билигиңби айырмасы жок, чогуу болуп келип калдыңар да, пешене болуп келип калдыңар, бир класска чогулуп калдыңар. Айылда канча бири-бириңдин үйүң бар, канча коюң бар, канча атың бар, бири-бириңерди билесиңер, бир айылдасыңар, бир чоң үй билесиңер демекчи. Бирок шаарга келиң, университетке келиң, ар бириң жети областтан, жети жерден келгенсиң, бир-бириң машинаң бар, бирөөңдүн атаң жакшы жерде иштейт, бирөөң ушундай болуп кетиши мүмкүн да, дос ошого карата бөлүнүп кетиши мүмкүн. Мектептеги достор эч нерсеге карабаган. Айылда жашай турган болсо, айылда ар дайым барыш керек, кабар алыш керек досторду дагы. Өмүр бою өзүң чоңойдуң, университетте ийгиликке жеттиң, бир көп нерсеге жетем деп аракет кылып атасың. Аракет жолдасың, же ушул нерсеге жетип бүттүң да. Даярга келем дегендер өтө көп. Кыйынчылыкта алдыңа туруп берип, чогуу ушул кызык күндөрдү, өтө балдай таттуу күндөрдү чогуу өткөзөбүз деген кыздар дагы жок эмес.
Бирок кандай учур болбосун, кайсы учур болбосун өзүңдү жоготпа. Өзүңдү жоготпош, урматтуу мекендешим, адам качан жеңилет, качан өзүн токтоткон учурда. Өзү ичи-ичиден жеңилгенде, мен жеңилдим деп ойлоп баштаганда жеңилген болуп эсептелет. Ага чейин миңдеген тосуктар, миңдеген түрктүктөр, ала коюлган, такалган пистолеттер эч кимди токтотуп кала албайт адамды. Качан өзүн өзү токтоткон учурда адам токтогон болуп эсептелет. Ошондой экен эч качан токтобо. Адаларамды бил, өзүңө тиешелүү дин илимин ал, андан кийин ишиңди кыл, газына бас дейт. Чындыгында урматтуу мекендешим, бүгүн ар кимдин сөзүнө ишенип алып, ар кандай тыянактарды диагноздоо койгон адамдар бар да. Мен ушундай экенмин, же дагысы өзүгө өзү. Бирөөлөр сен андайсың десе, мындайсың десе, өзүгө өзү ишене алат ошол. Бирөө сени билбейт, жан дүйнөңдү билбейт, ички дүйнөңдү келип көргөн эмес. Сен сымал ойлоно албайт. Мен акылыма жараша сүйлөйм, сен акылыңа жараша түшүнөсүн. Анын акыл деңгээли ал төмөн жакта турушу мүмкүн. Бир 100гө чыккан адам бар, ал эч жерде окуган эмес. Бир 20га чыккан адам бар, ал 2 диплом болуп калышы мүмкүн, 25теги адам. Кимиси күчтүү, албетте окуган адам күчтүү. 70 жыл жашап, 50 жылын түрмөдө өткөрүп койгондор бар. Ал жашоодо кандай пайда алды? Каерде көрдү? Темир тордон башка. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, көптү көргөн, көптү окуган, көптү билген бул башка. Кара ойлорду жоготушубуз керек, караңгы эски пикирлерди жоготушубуз керек биз. Ар кимге алданып диагноз койгонду токтотушубуз керек. Дароо келип талак кылып өтүр. Ар кимдин сөзүнө ишенип. Аялын кыянат кылып жүрөт, паланчаны менен сүйлөшүп жүрөт, мен өзүм көрдүм деп айтканыга ишенип туруп, дароо келип талагын кылган. Болбосо аял канча не деген машакаттарга, не деген кыйынчылыктарга карабастан, күйөөсүнө кыянат кылбастан күткөн. Бирок кээ бир сыртындагы, койнундагы котур ташы менен душмандык кылам деген кээ бирөөлөр муну токтотуш керек, урматтуу мекендештер. Бирөөгө кассаң аңды кичине акырын, жайыраак эле жапыс кылып казгын, эртең өзү түшөрүң бар дейт да. Бирөөгө эмне кылсаң өзүңө кайтып келет. Бүгүн тың дедирсең, эртең өзүңө доң деп тийиши толук түрдө мүмкүн. Доомат кылган сөзсүз түрдө кайтып келет, доомат көрөт. Бирөөнү сөксөң сөгүшөт сени дагы баары. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бул арам нерселерден этият болуш керек. Эркек болсун, аял болсун, кыянаттан алыс болуш керек. Бири-бирине кыянат кылбаш керек. Бул жөн эле динден эмес, башка жерден эмес. Адамгерчиликке салып көрсөңүз дагы, бул айбанчылык да, ачыгын айтканда. Айбанчылык болуп эсептелет.